Adaletsiz sot. Turmuşluk okuyadan alındı. Kıştın soğuk günü bolçu. Asman bürkölüp, Şamal şaharın çetindeki eski sot imaratının terizlerin şakıldatıp jattı. Бұл жерде бүгін bir адамдын тағдыры чечилмек. Айбек аттуу жигит айыпталуучу орунда тынч отурду. Анын көздөрүндө коркунуч эмес, түшүнбөстүк бар эле. Ал өзү жасабаган кылмыш үчүн жооп берип жатканын билчү. Сиз Айбек Нурланов, 15 октябрда каракчылыкка шектелип жатасыз, деди судья муздак үн менен. Мен андай кылган эмесмин, деди Айбек жай гана. Ал күнү мен апам менен ооруканада болчумун. Залда шыбырашуу угулду. Бирок прокурор дароо кагаздарын көтөрүп, бизде күбөлөр бар. Ал адам дал өзү. Мына ушул кылмышкер, деди. Күбө катары чыккан киши Айбекти көрсөтүп, ооба, ушул болчу. Мына ушул дал өзү, деп ишенимдүү айтты. Айбектин жүрөгү түкүлдөп, катуу согуп, таң калып карап калды. Ал бул адамды өмүрүндө биринчи жолу көрүп жаткан. Адвокаты болсо жаш, тажрыйбасы аз эле. Ал аракет кылып жатты, бирок сөздөрү сот залында алсыз угулуп жатты. Урматтуу сот, далилдер жетишсиз, деди ал. Бирок судья аны токтотуп, жетиштүү, деди кыска гана. Ошол учурда Айбек апасын эстеди. Ал ооруканада жаткан. Балам, чындык бир күнү чыгат, деген сөзү кулагында жаңырып турду. Сот чечими чыгарыла турган учур келди. Зал тымтырс болуп калды. Сот чечти. Айбек Нурланов күнөөлүү деп табылсын. 10 жылга эркинен ажыратылсын. Бул сөздөр Айбектин жашоосун экиге бөлдү. Ал ордунан тура албай калды. Көздөрү тунарып, дүйнө айланып кеткендей болду. Бул адилетсиздик, деп кыйкырып жиберди ал. Мен күнөөлүү эмесмин. Бирок аны эч ким уккан жок. Ошентип арадан жылдар өттү. Түрмөдө Айбек өзгөрдү. Башында ал нааразы болуп, күрөшкүсү келчү. Бирок убакыт өткөн сайын унчукпай калды. Ичиндеги үмүт акырындап өчө баштады. Бир күнү күтүүсүз кабар келди. Чыныгы кылмышкер кармалыптыр. Ал өз күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, Айбек күнөөсүз деп айткан иш кайра каралды. Сот бул жолу башкача болду. Айбек Нурланов акталсын, деди жаңы судья. Бирок бул сөздөр кеч келген эле. Айбек эркиндикке чыкты, бирок анын жашоосунун 7 жылы кайтып келген жок. Ал апасын көрүүгө шашты. Бирок эшик алдында аны кайгылуу кабар күтүп турду. Апасы 3 жыл мурун каза болуп кеткен экен. Айбек тизесине жыгылып, көзүнөн жаш токтобой ыйлап жатты. Апа мен келдим. Апа кеч болуп калдыбы? Апа дейм, деп көзүнө мончок жаш кетип ыйлап жатты. Шаарда эч ким бул окуяны эстебей калды. Сот иши жабылды. Кагаздар архивге кетти. Бирок бир адамдын тагдыры, бир өмүрүн жоголгон жылдары эч качан кайрылбайт эле. Айбек ошол күндөн кийин бир гана нерсени түшүндү. Адилетсиз сот бул бир гана өкүм эмес, бул бүтүндөй жашоону талкалаган тагдыр.